Саламатсыңарбы? Бүгүнкү биздин темабыз химиялык элементтер. Бул химиялык элемент түшүнүгү химия илиминдеги эң алгачкы негизги түшүнүктөрдүн биринчиси болуп эсептелет. Эми элемент деген эмне? Баардыгыбыз эле билебиз, бизди курчап турган айлана чөйрө, андагы телолор, жандуу, жансыз жаратылыш баардыгы тең химиялык элементтерден турат. Мисалы жөнөкөй эле адамды алсак, адамдын организминде 70ке жакын химиялык элементтер бар. Ал эми жер планетасын алсак, жер планетасы 99% негизги элементтер болгон кычкылтектен, кремнийден, магнийден, кальций, натрий, калий, кремний ушул элементтерден турат. Ал эми ядросу болсо жердин радиусу 90% темир элементинен турат. Демек элемент баардык жерде таралган. Эми бул элемент деген түшүнүк кайдан келип чыккан? Илимде бул негизги түшүнүк кайсы тилден, кайсы элден келгени белгисиз. Жөн эле окумуштуулардын, ойчулардын ой жуутусуна, болжомолдоруна караганда латын алфавитинен L, N жана Т деген алфавиттик тамгаларынан телолор ушул элементтерден турат дегендей эле болжомолдоолор бар да. Мисалы сөздөр тамгадан куралган сыяктуу эле заттар элементтерден куралат. Азыркы убакта бизде 118 элемент бар. Алардын 90го жакыны табиятта кезигет. Ал эми калганы жасалма жол менен алынган элементтер. Ал эми могу күн планетасында болсо, Күн планетасы негизги эки эле элементтен турат, составдык бөлүгү. Суутек жана гелий. Эми химиялык элемент деген абстрактуу түшүнүк болуп аткандыктан бул эмне деген түшүндүрөт? Бул атом дегенди эле түшүндүрөт. Демек биз элемент десек, атом дегенди түшүнөбүз. Мисалы суунун молекуласы H2O. Бул эмне деген сөз? Бул суунун молекуласы суутектин 2 атомунан плюс кычкылтектин 1 атомунан турат деген сөз. Демек бул атом деген эле элемент деген түшүнүктү билдирет. Башкача айтканда суунун бир молекуласы суутек элементинин 2 атомунан, кычкылтек элементинин 1 атомунан турат деген сөз. Бирок биз кыскартып атом деп эле сүйлөйбүз. Эми могул H2O дегендер кайдан келип чыккан? Бул химиялык элементтин белгилери же символдору деп аталат. Мисалы суутек H деп окулат. Латынча аталышынын биринчи баш тамгасы же биринчи, экинчи, үчүнчү тамгалары алынат. Латынча аталышынын аталышы гидрогениум деп аталат. Гидрогениум. Окулушу H деп окулат. Кыргызча аты суутек. Бул суу пайда кылуучу деген сөз, кыргызча мааниси. Ал эми кычкылтек O тамгасы менен белгиленет. Бул латынча аты оксигениум. Окулушу О деп окулат. Ал эми кыргызча аты кычкылтек. Алгачкы адамдарга илгерки байыркы доордо негизги 9 элемент белгилүү болгон. Себеби ал 9 элемент ошол заттарга тиешелүү элементтер. Мисалы алтын. Демек алтынды аурум деп белгилейбиз. Латынча аты аурум. Биринчи, экинчи тамгасы аурум. Темир андан кийин мисалы темир. Латынча аталышы феррум. Окулушу да феррум. Кыргызча аты темир. Демек ушул белгилери, символдору латын сөзүнөн, латынча аталышынан келип чыккан. Эми химиялык элементтер негизги эрежеси эмне болуп эсептелинет? Демек химиялык элемент бул заттарды түзгөн материалдык бөлүкчө десек болот. Демек ошондо химиялык элемент деген эмне? Химиялык элемент бул атомдордун бирдей зарядка ээ болгон, демек химиялык элемент бирдей зарядка ээ болгон,
бирдей зарядка, бул заряд физикадан да түшүнүктүү, заряд деген сөз бирдей зарядка ээ болгон атомдордун белгилүү бир түрү. Атомдордун белгилүү бир түрү. Айрым учурда химиялык элемент менен жөнөкөй заттын аты бирдей болуп калат. Мисалы биз кычкылтек менен дем алабыз. Кычкылтектин формуласы O2. Бул эмне деген сөз? Демек кычкылтек заты кычкылтек элементинин 2 атомунан турат деген сөз. 2 атомунан. Ал эми дагы бир сөздү айтсак, мисалы суунун составында кычкылтек бар деген сөз. Демек бул учурда H2O. Мында бул кычкылтек элемент катары айтылып атат. Себеп дегенде суунун молекуласынын составында бир атом кычкылтек бар. Демек жыйынтыктап айтсак, элемент деген бул заттарды түзүүчү материалдык бөлүнчө болуп эсептелет.